Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бул аптада Кыргыз президентинин жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун Тажикстанда өткөн кезектеги саммитинде сүйлөгөн сөзү эл аралык саясий аренада талкууларга жем таштады. Президент Жапаров көптөгөн жылдардан бери ар кандай деңгээлде айтылып келе жаткан ошол ОДКБга байланыштуу маселени ачык көтөрүп, сунушун бергени буга себеп болду. Жалпак тил менен айтканда, президент Жапаров саммитте сүйлөгөн сөзүндө бул ОДКБ уюму өзү коопсуздук багытында биригип иш алып барууга багытталган уюм болсо, ага мынтип 6 мамлекет бириккен болсок, ушул уюмга мүчө мамлекеттерге сырттан кооптуулук жаралса, биргеликте каршы күрөшөбүз деп макулдашкан болсок, анан кантип биз бир уюм ичиндеги мамлекеттер бири-бирибизге куралдуу аскерий агрессия жасашыбыз мүмкүн. Анда келиңиздер, ушул уюмдун ичиндеги мамлекеттер бири-бирине куралдуу кол салуу кылса же агрессия кылса, ЖКК уюму кандай кадамдарга барары тууралуу атайын механизм иштеп чыгалы деген сөзүн ачык айтты. Бул сөздү баштаардан мурда президент Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал ушул күндөрү да чыңалуу бойдон турганын баса белгилеп өттү. Өзүңүздөр жакшы билгендей, ошол жамааттык коопсуздук боюнча кызматташтык уюмуна Кыргызстан да, Тажикстан да мүчө. Ошондо президенттин сөзүнүн түпкү маңызы ОДКБга мүчө Кыргызстанга, ОДКБга мүчө Тажикстан куралдуу аскердик агрессия кылды. Ошондо ОДКБ уюму кандай роль ойноду же Кыргызстан эмне кылышы керек болчу? Мүчө мамлекетке куралдуу катуу жооп бериши керек беле же ОДКБга чогуу мүчөбүз, келишимдерибиз бар деп өзүн карманып, тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылып, минималдуу формада куралдуу кол салуудан коргонушу керек беле? Ушул маселени чечишип алалы дагы, учурдагы дагы эле толугу менен жоюла элек чек арадагы чыңалууга карата өзүбүздүн аракетибизди көрөлү деген суроону койду. Албетте, негизинен ири державалардан алып караганда, ЖККга мүчө болуп турган Россия үчүн бул маселенин көтөрүлүшү өтө чоң сокку болуп калды. Мына ошон үчүн эми Россиядагы эксперттер Кыргыз президентинин бул коюлган суроо талабын болушунча туура эмес сүрөттөөгө аракетин баштады. Открытым и демократическим государством. Кыргыз Республикасы тынчтыкты сүйгөн, ачык жана демократиялуу мамлекет болуп саналат. Өзүнүн көз карандысыздыгынын алгачкы күндөрүнөн тартып, коңшу өлкөлөр жана дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен жалпы ыраттуу, достук жана коңшулук жана тең салмактуу саясатты жүргүзүп келет. Өлкөлөр ортосундагы талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен жана саясий, дипломатиялык ыкмалар менен гана сүйлөшүү столунда чечүү зарылдыгы боюнча Кыргызстандын көз карашы өзгөрүүсүз калат. Маселе ушундай чоң масштабтагы мааниге ээ экенин дээрлик көпчүлүк саясатчылар дароо түшүнүп, президент Жапаровдун бул сөздү айтканга эрки жеткенин оң баалап жатканы да чындык. Бирок баягы эле тилинен чаң чыккан, акылы жеткен дагы жетпеген дагы нерселерге мурдун тыгып үйрөнүп калган, айтылуу блогермин дегендер, активистмин, өтө күчтүү саясатчымын, өтө сабаттуумун дегендер үчүн президенттин эл аралык деңгээлде көтөргөн бул маселеси мааниге ээ болгон жок. Алар өздөрүнүн кол астындагы маалымат каражаттарына, баягы эле фейк армияларына президент Жапаровдун эптеп бир жамандоого окшошо турган жерин таап чыгып, каралап, мыскылдап, шылдыңдагыла деген командасын беришип, президентти ачык эле каралоого, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн көтөргөн маселесин бурмалап, туура эмес кылды деп талкуулоого киришишти. Анысыга мейли, эми үйрөнгөн адатынча сүйлөй берет да дегенибиз менен президент Жапаровдун Душанбеде өткөн ШОС саммитиндеги бир учурду скриншот кылып чыгарып алышып, Кыргыз президенти жалгыз калды, башка президенттер аны кошпой койду, теңине албай койду деп оозуна келген ыплас сөздөрүн сүйлөп, жазып, ырахаттанып отурушту. Бирок бул сүрөт болгону саммитке бардык президенттер ирети менен чакырылып, чогулуп, анан тегерек столго барып отурууга чейинки аралыктагы учур болчу. Кыргыз президенти өзүнүн кесиптештери менен учурашып, столго чакырууну күтүп турган 5 секундтук учурду тилекке каршы өзүбүздүн ичибиздеги эле маалымат каражаттары каралоо, шылдыңдоо үчүн колдонууга аракет кылышты. Мындай мамилени душман гана кылбаса, дос кылбашы анык. Же булар ошол биз менен тирешип аткан коңшу мамлекеттен буйртма алып жасап жатышабы, же
жөн эле президенттин кантип болбосун абийирин кетирүү тапшырмасын берип отурган өзүбүздүн саясатчылардын буйругун аткарып жатышабы айырмасы жок. Кыскасы, душманды алыстан издебе деген сөз эң эле туура айтылганына дагы бир жолу күбө болдук. Жалданма серепчилердин айрымдары президент Жапаров ОДКБга мындай курч маселе коюп, Уважаемые коллеги, пожалуйста, прошу вас. анан Афганистан тууралуу маселени чечүү боюнча Кыргызстандын позициясын айтпашы керек болчу. Биринчи, Кыргызстан өзүнүн ичиндеги маселелерди чечип алышы керек деп да чыгышты. Болгондо да экс-министрлер, бүгүн бийликтин эч бир бутагына илешпей калган тажрыйбалуу кишилер ушундай акылдуу сөздөрүн айтып, баягы эле президентти туура эмес кылып жатат деген пропаганданын үстүндө иштеп жатышканын көрсөтүштү. Кыргыз президенти Афганистандагы маселеге өзүнүн позициясын айтып, сунуштарын киргизүү үчүн биринчи Кыргызстандын ичиндеги маселелерди чечип алышы керек экен. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз. Кайсыл мамлекетте өзүнүн ички проблемалары жок? Ошол эле Россиянын, Кытайдын же Американын өзүнүн эли жыргап, бейиште жашап жатышкан жок да. Алардын деле ички проблемалары жетиштүү. Алардын деле ичиндеги баягы оппозициямын деген саясатчылары күн алыс ар кандай жүрүштөрү менен чыгып, туруксуздук кылууга аракет кылып жатышат. Аларда деле жумуссуздук, аларда деле табият кырсыктары, аларда деле суу тартыштыгы, аларда деле социалдык толгон токой проблемалары бар. Бирок бул жерде маселе тышкы саясат тууралуу болуп жатканда, эч кимди сенин ички проблемаларын кызыктырбайт эмеспи? Кантип Кыргызстан Афганистандагы бүгүнкү кырдаалга унчукпай карап отура алат? Же эмне, Кыргызстан мамлекет эмеспи? Кыргыз эли эл эмеспи? Кыргыз элинин ошол эле коңшу элдерден бир кем жери барбы? Тетирисинче кийлигишип, керек болсо колдон келген гуманитардык жардам берип, акыры бир толук кандуу мамлекет катары дүйнөлүк аренада өзүнүн ордун кармап, башка элдер дагы Кыргызстан деген мамлекет бар, дүйнөлүк процесстерге катышат дегендей болуп, элден кем калбай мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша элге кошулсак болбойбу? Же биз өзүбүз менен өзүбүз талашып, тартышып, бирибизден бирибиз акылдуу болуп көрүнүп, бирибизден бирибиз сабаттуу болуп көрүнүп, бирибизден бирибиз прогрессивдүү болуп көрүнүп, бирибизден бирибиз күчтүү саясатчы болуп көрүнүп, ичара бири-бирибизди жеп жок кылгыдай болуп жүрө беришибиз керекпи? Бирибиз батышка карап тартып, алардын акчасына иштеп, таламын талашып, бирибиз чыгышка карап тартып, ошолордун сөзүн сүйлөп, бирибиз түндүккө, бирибиз түштүккө тартып, өз элибизге чыккынчылык, саткындык кылып жүрүп жок болуп кетишибиз керекпи? Деген ойлор ар бир жүрөгүндө кыпындай болсо дагы адамдык касиети бар кишиге келсе керек. Кандай болгон күндө дагы бул күндөр эртеңки тарых. Кийинки муундарыбыз бир күн келип, бүгүнкү ушундай шартта орун алып жаткан ар бир окуяга өзүнүн баасын берип, биздин ошол кездеги ата-бабаларыбыз ушундай кишилер болгон экен деп же ыраазычылыгын билдирет, же наалатын айтат. Бул эми бүгүнкү элибиздин саясатчы билермандарыбыздын кадамдарынан көз каранды. Анын ичинде сиз дагы бар экениңизди унутпаңыз. Саламатта калыңыз.